кандай документтер керектелет, баарын айтып берүүгө аракет кылайын. Бүгүнкү күндө мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекеттик жөлөк пулдун 3 түрү бар. Биринчиси бул балага жөлөк, балага сүйүнчү, ошондой эле экинчиси бул үй бүлөгө көмөк, үчүнчүсү ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул. Биринчи бул балага жөлөк боюнча балага сүйүнчү. Негизинен балага сүйүнчү 2018 жылдын 1-январынан тарта төрөлгөн Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык балдарга, ошондой эле камкордукка алынган балдарга, асырап алынган балдарга, ошондой эле эркинен ажыратылган жайларда төрөлгөн балдарга дагы сүйүнчү акча берилет. Сүйүнчү акчанын өлчөмү бүгүнкү күндө 4000 сом түзөт. Бул үй бүлөдөгү кирешени эсепке албастан туруп чектелет 4000 сом. Ал үчүн бүгүнкү күндө атайын пилоттук долбоор уюштурулган Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жана мамлекеттик каттоо кызматынын ортосунда. Бул пилоттук долбоор 2018 жылдын 5 февралынан тарта 2018 жылдын 1 августуна чейин уланмакчы. Демек ушул мезгилдерде каттоо кызматынын алдындагы, мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы жарандык абалдын актыларын каттоо кызматына, ошондой эле почта кызматына, маалыматтык күркөөлөргө барып, атайын электрондук түрдө арыз калтырып, сүйүнчү, балага сүйүнчүнү алсаңыздар болот. Ал үчүн баланын күбөлүгү туулгандыгы тууралуу, ошондой эле ата-энесинин паспорту гана керектелет. Экинчи бул жөлөк пулдун түрү боюнча айта кете турган болсом, үй бүлөгө көмөк. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу үй бүлөдөгү 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөдөгү балдарга берилет. Бул берүүдөгү негизги критерийлер катары бул муктаж болгон гана үй бүлөлөргө берилет. Мында негизинен үй бүлөдөгү кирешени эсепке алуу менен чектелет. Үй бүлөдөгү кирешени эсепке алууда негизинен биз кепилденген эң төмөнкү кирешени бул механизм катары колдонобуз. Кепилденген эң төмөнкү киреше дегенибиз эмне? Бүгүнкү күндө ал Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жыл сайын өкмөттүн атайын көрсөтүлгөн өлчөмүнүн негизинде, ошондой эле бюджеттик абалга, экономикалык абалга жараша гана көрсөткүч. Бүгүнкү күндө кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү 900 сомду түзөт. Демек үй бүлөдө ошол жыйынды кирешесин ошол үй бүлөдө жашап жаткан бардык жарандын жан башына бөлүп келгенде чыккан сумма эгерде 900 сомдон ашпаса, анда ал үй бүлөдөгү 16 жашка чейинки балдарына 810 сом өлчөмүндө жөлөк пул чектелет. Эгерде бул бийик тоолуу аймактарда жашаса, андагы коэффициенттерди кошуу менен чектелип берилет. Бул ал эми үчүнчү жөлөк пулдун түрү боюнча айта кете турган болсок, негизинен мында ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул. Социалдык жөлөк пулду кимдер алышат? Социалдык жөлөк пулду негизинен бала кезден баштап мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу адамдар. Жана ошондой эле бала кез ошол 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдар алышат. Мында негизинен бала шал оорудан жабыркаган балдар, ВИЧ/СПИД инфекциясын жугузуп алган энелерден төрөлгөн балдар, ошондой эле ВИЧ/СПИД инфекциясына кабылган балдар алат. Ошондой эле бул жөлөк пулга дагы жалпы негизинде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар алат. Биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу адамдар. Ошондой эле пенсиялык камсыздоого укугу жок кары жарандар, батыр энелер, пенсиялык камсыздоо укугу жок. Ошондой эле бул боюнча дагы багуусунан ажыраган балдар, бул бир багуусунан ажыраган, башкача айтканда бир же жана томолой жетимдер, ушул балдар, эгерде бул пенсиялык камсыздоо укугу жок болсо, булар дагы Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү министрлигинин линиясы аркылуу ушул социалдык жөлөк пулду алышат. Жанагы көмөк көрсөтүү жөлөк пул боюнча сөз кылсак да, жана сиз ошо үй бүлөнүн кирешесин эсептейт дедиңиз да, ошо 900гө жетпесе анда алат деп айттыңыз да. Ошо кирешени кантип эсептейт? Алардын кирешеси жок да. Мисалы мамлекеттик иште иштебесе, өздөрүнүн айтуусу боюнча эсептейт. Мисалы биз айлык тапканыбыз 5000 сом деп айтып коет да.
Рахмат сурооңузга. Үй бүлөгө көмөк жөлөк болуу негизинен бул жана жогоруда айтып кетпедимби, үй бүлөдөгү кирешени эсепке алуу менен гана чектелет. Негизинен бул үй бүлөдөгү кирешелер дегенде бул ошол адамдын иштеген, негизги иштеген жеринин эмгек акысы, ошондой эле анын жер иштетүүдөгү, мал багууда келип чыккан кирешеси, ошондой эле бул анын автоунаасы, трактор, комбайндар дагы бул кирешеге эсепке алынат. Бул боюнча азыркы күндө атайын анын эгерде ушул жөлөк бул үчүн кайрылса, социалдык жана шаардык өнүгүү башкармалыгына кайрылат. Анда документтери талап кылынат. Бул жерде арыз берүүчүнүн өзүнүн өздүгүн тастыктаган документи, балдарынын күбөлүктөрү, көчүрмөлөрү, ошондой эле ушул маалым кат керектелет. Ушул өзүнүн кирешесин аныктаган маалым кат. Ал маалым кат айыл жерлеринде айыл өкмөт тарабынан берилет. Ал эми ушул жана айыл өкмөттөн берилет. Ошондой эле эгерде ушул мал жандыктар боюнча маалыматты, жер боюнча маалыматтарын, ал эми негизги иштеген жери боюнча эгерде жаран иштесе, анда иштеген жеринен дагы ушундай маалым кат талап кылынат. Ошол көрсөтүлгөн маалым каттагы сумманын негизинде баардык ошол суммаларды кошуу менен ошол үй бүлөдөгү канча, мисалы 6 баласы бар эне жашаса, ошол үй бүлөдөгү 6 ошол ата энесин кошкондо 8 адам мисалы айтып атам да, анан 8 адам ошол кирешени бөлөт. Ошол кирешени бөлгөндөгү сумма эгерде ушу 900 сомдон ашып кетсе, анда жөлөк пул чектелбейт. Ал эми ушу 900 сомго жетпей калса, анда ушул балдарга бир жылга 810 сом өлчөмүндө жөлөк пул чектелет. Акелже сурооңуздан кармап кетели да, сизге ушундай суроо келгенде, ал жалгыз бой эне экен, 6 баласы бар экен, анан жер үлүштөрү бар экен. Анан биздин тактап келип, анан жер үлүшүңөр бар экен деп пособие чектебей койду дейт. Демек, алардын тапкан кирешеси 6 кишиге жеткен да, эсептеп чыкканда. Биринчиден, бул жалгыз бой эне деген бүгүнкү күндө статус жок. Башкача айтканда, бул жалпы негизде гана берилет жөлөк пул. Эгерде жалгыз бой эне деп бөлүп карап коомдон аларга өзүнчө бир жөлөк пулдар чектей турган болсок, бүгүнкү күндө жалгыз бой энелер Кыргызстанда абдан көп. Ошол эле мезгилде булар жалгыз бой энелер ушул биз атайын аны бөлүү менен ушул өлкөбүздө ажырашууларга дагы бир бөгөт көмөк көрсөтүшүбүз керек. Себеби дегенде жалгыз бой эне деген статусу барларга ушундай жардам болот деп ушундай көпчүлүк адамдар туура эмес түшүнүп калыштары мүмкүн. Же болбосо жалгыз бой энелерде бул анын бүгүнкү күндө көпчүлүгүнүн эле өздөрүнүн тастыктаган документтери, жанагы атайын ЗАГС органдарынан никелешкен күбөлүктөрү дагы кээ бир адамдардыкы жок. Эгерде ушул юридикалык жактан карап келсек, анда эгерде жок болсо, алардын ортосундагы нике күбөлүгү, анда булар дагы жалгыз бой эне деп саналып калат дагы. Бул Кыргызстанда абдан көп санды көрсөтүшү мүмкүн. Ошондуктан бул жалпы негизде чектелет. Жана ошондой эле бул жалгыз азыр айтып аткан сиздин сурооңуз боюнча 6 баласы бар эне. Бул жер үлүшү бар деп. Мисалы жер үлүштөр боюнча дагы атайын нормативдер бар. Ошол нормативдерге карап туруп, ошолордун негизине гана эсептелип чыгат. Мисалы бул эненин кайсы жерде жашашы боюнча дагы атайын ошол жеринде өзүнчө дагы эсептелип, бул механизмдери абдан бар жогу так жазылган. Бул боюнча мисалы бул шаардык же социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылса, бул ошол жерден эсептеп беришти. Бирок ошол эле мезгилде анын дагы башка кирешеси да болушу мүмкүн. Же болбосо эгерде бул эне өзүнүн ушул жөлөк пул чектегенге ушул райондук же социалдык өнүгүү башкармалыгына канааттанбаса, бул эсептеп бергенин, алардын ушу жер үлүштөрүн эсептеп же кирешесин эсептеп бергенине эгерде канааттанбаса, анда биздин коомдук кабылдамага келип кайрылса болот. Бул жактан атайын текшерилип, каралып берилет, же болбосо атайын кат жолдосо болот бизге, биздин министрликке. Ал үчүн номерлерди кайталап кетейинби? Биздин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин коомдук кабылдамасынын телефон номерлери
660107 ошол номерлер аркылуу кайрылсын. Эгерде ушул өздөрүнүн күмөн ойлору болсо, жөлөк бул чектөөдө же болбосо ушундай жөлөк бул чектөөдө бул кызматкерлерге канааттанбаса, же болбосо ошол эле мезгилде коррупциялык тобокелчиликтер, мисалы кээ бир сотрудниктер суранышы мүмкүн, же болбосо акча талап кылышы мүмкүн. Ушундай конкреттүү фактылар менен кайрылышы керек. Бул жактан суроо келе баштады. Саламатсызбы Айгүл эже дейт. Стройкада иштейм, аялым үйдө бала багып эле дейт. Бир балабыз бар. Жөлөк пул ала алабызбы дейт. Жумушум бирде бар, бирде жок дейт. Сурооңузга рахмат. Биринчиден балаңызды карап, жубайыңыз үйдө болсо, балаңыздын жашы эгерде 3 жашка чыга элек болсо, анда бул мезгилде бул атайын баланы 3 жашка чейин эне кароосу керек. Үйдө бул боюнча да атайын нормалар бар. Ал эми өзүңүз стройкада иштесеңиз, куруучу болуп иштесеңиз, ал жердеги сиздин ошол стройкадан ошол куруучу болуп иштегенден келип чыккан ошол өзүңүздүн алган кирешеңизди эсепке алуу керек. Ал эми эсепте келгенде эгерде үйүңүздө үчөөңүздөр жашашса, анда ошо 3кө бөлүнөт алардын кирешеси. Ошо жогоруда айткандай эле 900 сом эгерде ашып кетсе булардын үй бүлөдөгү кирешесинен, анда жөлөк бул чектелбейт. Эгерде ашпай калса чектелиши мүмкүн. Жана дагы башка бул ал үчүн сиз атайын кайрылышы керек. Ал социалдык ушу жашаган жериңиз боюнча шаардык жана социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылсын. Ошол жерден тактап дагы кандай маалыматтарды беришет. Эгерде жана сиз айткандай бирде иштейм, бирде иштебейм деп атасыз, бул убактылуу иш болсо, анда сиз атайын ошол жашаган жериңиздеги шаардык жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын иш менен камсыз болуу башкармалыгы бар, бөлүмү бар. Ал жерде бул бөлүмдө негизинен бекер окууларды окутат. Мисалга айта турган болсом, айдоочулук кесиби, ашпозчулук кесиби, ошондой эле жанагы бухгалтерия боюнча, аялдарга да тиешелүү көптөгөн ушу тигүүчүлүк боюнча, ошондой эле ар түрдүү өздөрүнүн ошо сулуу салондордо иштей тургандай атайын кесиптер менен бекер окутуп, анан ишке дагы киргизүүгө көмөктөшөт. Демек, бул жерде сиз ошондой убактылуу иш боло турган болсо, атайын ушундай окууларга окуп, туруктуу ишке орношуп алышыңызга дагы мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүлөт. Же болбосо убактылуу иштесеңиз, убактылуу алган айлыгыңызды дагы эсептеп көрүшөт. Эгерде сиз бул айлыкта бирок ай сайын эгерде сизде кирешеңиздин ушул көбөйүп калышы же туруктуу ишке кирип калсаңыз, аны сиз 5 күндүн ичинде ошол жөлөк бул чектелген адиске сиз кайрылып айтышыңыз керек. Ал үчүн бул жерден деген анын ошол өзүнүн айлыга маянасынын көбөйгөндүгү тууралуу маалыматты 5 күндүн ичинде көрсөтүп айтышуу зарыл. Бирок азыркы мезгилде сиздин айлык маянаңыздын суммасы канча экенин мен билбеген үчүн сиз деген азыр ошол мен жогоруда айткандай эле социалдык жана шаардык өнүгүү башкармалыгына кайрылыңыз. Мүмкүн жөлөк пул алып каласыз. Туруктуу иш таап, айлыгы жакшы иш таап калып, бирок жөлөк айтпай эле жөлөк пул алып жиберсе, кандайдыр бир чара көрүлөбү андай адамдарга? Албетте, бул да жакшы суроо. Негизинен эгерде бул боюнча атайын жазылган мыйзамда өзүнүн кирешесин жашырып, же болбосо ошо айтпай алып жүрө берсе, кийин кайра бул такталгандан кийин ошо алып жүргөн күндөрдөгү жөлөк пулун баарын кайра мамлекеттик бюджетке төлөп берет. Үстүнө айып пул салымы менен төлөп берет же алган жөлөк пулун эле төлөп калабы ошондо? Атайын ал үчүн дагы комиссия түзүлөт. Бул административдик жазаларды дагы алышы мүмкүн. Ошол жөлөк пул алуу шарттарын айтып берсеңиз Айгүл эже, көп эле мисалы, мен жумушубуз жок, акчабыз жетпей атат, жөлөк пул алалы же мен жалгыз энем жөлөк пул алышым керек деп ойлошот да. Кандай шарттагы адамдар гана жөлөк пул алабыз дегенди билиши керек да. Биринчиден мамлекеттик жөлөк пулдарды алыш үчүн жанагы сүйүнчү, балага сүйүнчүнү бул бардык эле жарандар ала берсе болот. Үй бүлөдөгү кирешең эсепке алынбайт. Демек, бул карапайым калктан тарта ушул эгерде
мугалимдер, врачтар, ушулар эгер ушул жарандар деле деги бардыгы эле ошо аял заты 2018-жылдын 1-январынан тарта төрөлгөн ар бир Кыргызстандагы балага бул сүйүнчү акча алуу укугу бар. Үй бүлөдөгү эч кандай кирешени эсептебейт, бардык адам кайрылуу эрсе болот. Эгерде баласы ушул 1-январдан баштап төрөлсөчү. Бирок бала 6 айга чейин гана 6 айга чейин кайрылыш керек. Бала 6 айга чыкканга чейинчи 6 ай башкача айтканда бала төрөлгөн күндөн тарта 6 ай өткөн убакытка чейин кайрылып, сүйүнчү пул үчүн кайрылып ошондо алышы керек. Ал эми экинчи бул балага сүйүнчү жөлөк пул жөнүндө жогоруда айтып бердим. Ал эми экинчи бул балага үй бүлөгө көмөк жөлөк пул боюнча айта кете турган болсок, негизинен үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунда муктаж гана үй бүлөлөр алып алышат. Буларчы негизинен бул жөлөк пулду бул мамлекет тарабынан муктаж болгон үй бүлөлөрдү убактылуу өзү айтып тургандай убактылуу жөлөк кылып турат. Жөлөк бул боюнча эгерде мисалы үй бүлөдөгү көпчүлүк окурмандардан же болбосо бизге да кайрылуулар келип түшөт. Балам 3 жашта, 4 жашта, 5 жашта эле депчи. Бирок тилеке бүгүнкү күндө андай ал закон өзүнүн күчүн жоготту. Бүгүнкү күндө 2018-жылдын 1-апрелинен тарта мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча мыйзамга толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилип, кайрадан жөлөк пул муктаж гана үй бүлөлөргө гана берилип баштады. Бул муктаж болгон үй бүлөлөрдү жана жогоруда айта баса белгилеп кеттим. Бул үчүн жана кепилденген эң төмөнкү кирешенин гана өлчөмүнөн ашпаса, алардын жанагы 1 айлык кирешеси ошол үй бүлөнүн ар бир адамынын жан башына бөлүп келгендеги сумма эгерде 900 сомдон ашпаса, анда 810 сом өлчөмүндө жөлөк пул чектелет. Эгерде ашып кетсе 900 сомдон анда жөлөк пул алууга укугу жок. Суроо келиптир. Саламатсызбы Айгүл эже дейт. Балам 4 жашта, жалгыз бой энемин дейт. Мен жөлөк пул ала аламбы? Же документ тапшырсамбы, же тапшырбай эле койсомбу дейт. Рахмат сурооңузга. Сиз эгерде эч жерде иштебесеңиз, анда балаңыз 4 жашта болсо, негизинен сиз кайрылып көрүңүз шаардык жана социалдык өнүгүү башкармалыгына. Балаңызга 810 сом өлчөмүндө жөлөк пул аласыз. Бирок бул жерде айта кете турган жагдай, сиз эгерде иштесеңиз, айына 810 сом абдан эле мисалы аз. Бул баланын өзүнүн гана кызыкчылыктары үчүн гана жумшалышы керек да. Бул жерде сиз андан көрө жумуштап, жана жогоруда мен айткандай эле шаардык жана социалдык өнүгүү башкармалыктарынын атайын иш менен камсыз кылуу бөлүмүнө кайрылып, ошол жерде эмне жумушка кирип, орто эсеп менен бир 5-6 миң сомдук айлык маяна жакшы, эгерде 810 сомдон көрө ошо 5-6 миң сомдук айлык акы жакшы деп ойлойм да. Күтүп отурат. Саламатсызбы Айгүл эже дейт. Менин кошунамдын 3 баласы бар. Жашоо шарты биздикине караганда абдан жакшы дейт. Меники аныкынан начар дейт. Мен жөлөк пул албайм. Анын айыл өкмөттө таанышы бар. Ага ала алат дейт. Буларды ким көзөмөл кылышы керек дейт. Рахмат сурооңузга. Негизинен сиздин бул айыл аймактарында мындай учурлар көп, акыркы мезгилдерде көп кездешчү болуп бара жатат. Бирок бул конкреттүү фактылардын негизинде гана буларды изилдеп жүргүзө алабыз. Бирок бул үчүн сиз эгер ошол айыл өкмөттө таанышы бар, же болбосо райондук социалдык өнүгүү башкармалыктарында тааныштары бар жарандар ушундай жөлөк пул алып жүрүп турган учурларын эгерде сиз билсеңиз, байкасаңыз, анда сиз конкреттүү фактылар менен 66-01-07 коомдук кабылдамага, ошондой эле кабылдамага кайрылыңыз. Же болбосо социалдык камсыз кылуу департаменти бар министрликтин алдында, ошол 0312 30 01 26 номерлерине кайрылып, бул боюнча же болбосо өзүңүздүн атыңыздан кат жазып министрликке жолдоңуз. Факты менен айтыш керек. Факты менен көпчүлүк мезгилде ушундай кайрылышат, бирок ошону сурап келгенде так айта албай, анан анын дагы фамилиясын айтпай, эч кайра
ушундай болгон учурлар көп болот. Коркушат экенде, эгерде айыл өкмөттө акчаларын алып койгондон фамилиясын айтып койсок, биздин акчаны кайра бербей коет дегендей элдерде корку бар экен да. Ошо коркунун кажети барбы бул жерде? Жок, эч кандай коркуунун кереги жок. Акчаны мамлекет берип атат да, баары алар эмес деп турабы? Албетте бул жерде мамлекеттин казынасынан кетип атат, бул республикалык бюджеттен жүргүзүлөт бардык ушул социалдык төлөмдөр бар. Ошондуктан сиздин бул сурооңузга дагы рахмат. Ал үчүн сиз өзүңүздүн конкреттүү ойлоруңуз менен жазып, анан кайрылыңыз. Ошол мезгилде эгерде ал сизден бир топ эле жакшы жашаса, сиз мүмкүн сиз дагы ошол таанышыңыз жок ала албай жүрсөңүз, анда сиз закондуу түрдө бизге кайрылып, закондуу түрдө эгерде сизге ошол жөлөк пул алуу мүмкүн болсо, анда жөлөк пул алыңыз. Ошол жөлөк пул жана экинчи жөлөк пул да көмөк көрсөтүүчү жөлөк пул. Кээ бирлер балдары жок, бирок начар жашаган үй бүлөлөр деле биз алсак болобу деп ойлошот да. Бул балдарга гана берилет да ошондо. Албетте бул жерде үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу негизинен 16 жашка чыкканга чейинки балдарга гана дайындалат. Ал эми бул жерде балдары жок өздөрү алууга мүмкүн эмес. Алар өздөрү мүмкүн башка категориядагы жөлөк пулдарды алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөттүр. Балким бул кары жарандардыр, же болбосо кары жаран болсо эгерде бул үчүн атайын дагы пенсия курагына келгенден кийин социалдык фонд тарабынан пенсия алышат. Эгерде убагында жаш кезинде, башка айтканда, эч кандай мамлекетке төлөмдөрдү төлөбөсө, башкача айтканда иштебесе, эч жерде ошо салыктарды, взносторду төлөбөсө, анда карылыгы жеткенде бул жарандарга мамлекет дагы кайдыгер карабайт. Эгерде бул ойлойт, мисалы пенсия албай калса, ал теңдүү башкалар пенсия алып атышат. Ошол эле мезгилде бул жаранга социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан 1000 сом өлчөмүндө жөлөк пулдар берилет. Ошол эле мезгилде алар эгерде бийик тоолуу аймакта жашаса, аларга атайын коэффициенттерди кошуу менен дагы чектелип берилет. Ал эми үй бүлөнү баккан адам кайтыш болгондорго ошол эле өлчөмдө жөлөк пул берилет, 810 сом. Жок, үй бүлөдө бул боюнча мисалы багуусунан ажырагандыгы боюнча бул дагы эгерде ошонун багуучусу эгерде иштесе мурда, ал дагы ушундай социалдык төлөмдөрдү, ошондой эле салык төлөмдөрүн төлөп жүрсө мурдачы, анда алар деген пенсия ошол соцфонд тарабынан бул багуусунан ажырагандыгы боюнча пенсия алышат. Эгерде ошол эле мезгилде багуучусу эч жерде иштебесе, анда бул эгерде ал каза болгон учурда ошол багуучусунан айрылгандыгы боюнча жөлөк пул алышат министрлик тарабынан. Ал жөлөк пул эгерде бир багуучусунан ажыраса, анда 1000 сом өлчөмүндө, эки багуучусунан тең. Башкача айтканда, томолой жетим балдарга анда 2000 сом өлчөмүндө жөлөк пул чектелет. Ал үчүн кандай документтер топтош керек? Ал үчүн социалдык өнүгүү башкармалыгына ошол өздөрү ким кайрылуучу, бул биринчиден жанагы баланын ошол өзүнүн күбөлүктөрүн алып келиши керек. Ошондой эле бул багуусунан ажырагандыгы боюнча бул каза болгон жарандын кагазына өлгөндүгү тууралуу маалым каты керектелет. Анан социалдык фонд тарабынан эгерде ушу биздин министрлик тарабынан ала турган болсо жөлөк пулду, анда социалдык фонд тарабынан дагы атайын керектүү маалым каттар бар. Ошол маалым катты алып келиш керек. Ошонун негизинде гана жөлөк пул чектелет. Анда дагы атайын комиссия түзүлүп анан чечилеби же? Жок, комиссия бул жерде негизинен комиссия каралбайт. Мурдагы закондордо айыл өкмөттүн деңгээлинде атайын ошол айыл өкмөт башчысы, ошол жердеги айылдык кеңештин депутаттары тарабынан ушундай бир атайын комиссия түзүлүп, ошол комиссиянын негизинде гана чектелчү. Бүгүнкү күндө бул боюнча шаардык жана социалдык өнүгүү башкармалыктары кабыл алып жатат. Бирок бул мыйзамды ишке ашырууда негизги жоболор бүгүнкү күндө иштелип чыгып, анын долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн сайтында турат. Мүмкүн мындан ары дагы айыл өкмөт тарабынан ушундай комиссиянын негизинен чектелет, же болбосо шаардык өнүгүү башкармалыгы чектелиши азыркы күндө толук бул
ошо местный орган же болбосо социалдык өнүгүү башкармалыгы кабыл алат деген же ушундай бир конкреттүү жооп жок. Себеби дегенде бул долбоор бүгүнкү күндө эгерде кабыл алынса, ошондон кийин гана айтып баштайбыз. Бирок бүгүнкү күндө жарандар социалдык жана шаардык өнүгүү башкармалыктарына кайрылып жатышат. Саламатсызбы Айкөл дейт, кайнежемдин пенсиясын балама котортуп берсе болобу дейт. Кайненемдин мен жаңылыш маалымат укканбы дейт. Пенсиясын тилекке каршы бул эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин компетенциясына пенсия кирбейт. Бул жалаң жөлөк пулдар гана, башкача айтканда пособиялар гана бул биздин компетенцияга киргендиктен сиз ал үчүн социалдык фондго кайрылышыңыз керек. Ошол жактан толук жоопту ала аласыз. Жана мен толуктай кетейин. Бүгүнкү күндө жаңы ушул жөлөк пулду чектөөдө, башкача айтканда жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун чектөөдө негизинен деген үй бүлөдөгү улгайган жарандар менен чогуу жашаганда алардын пенсияларындагы ушу киреше катары эсептеп келебиз. Бирок быйылкы жылы 2018 жылдын 1-июлунан тарта бул норма күчүн жоготот. Башкача айтканда 2018 жылдын 1-июлунан тарта үй бүлөдөгү кирешени эсепке алууда бул ошол чогуу улгайган жарандардын пенсиялары эсепке алынбайт. Алардын өз убагында өздөрү иштеп тапкан акчаларын улгайганда өздөрү үчүн гана жумшоосун багыттап, ошону шарттап бул норма ушул 2018 жылдын 1-июлунан тарта иштеп баштайт. Саламатсызбы Айкөл дейт, 5 айдан бери жөлөк пулга тапшыра албай жүрөм дейт пособияга. Тияка бияка деп эле чуркап кыйнатышты дейт. Эмне кылсам болот дейт. Сиз 5 айдан бери кайсыл райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылгандыгында такчалыш керек болчу. Бул себептерин дагы антип андай чуркатканга негизинен болбойт. Сиз толук документиңизди алып келишиңиз керек. Алып келгенден кийин 10 күндүн ичинде карап, анан сизге чектелет же чектелбейт деген жоопту алыш керек негизи. Документтер тизмесин айтып койсоз да. Документтердин сиз негизи кайсы документ, кайсы пособиянын түрү боюнча кайрылып атасыз. Мисалы сүйүнчү акча үчүн үй бүлөдө ушул ким кайрылса, ошол жарандын жубайы же жолдошунун экөөнүн бирөөсү кайрыла берсе болот. Ошо экөөнүн паспорттору, көчүрмөлөрү талап кылынат. Ошондой эле баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү талап кылынат. Ушул эки эле документтин негизинде балага сүйүнчүнү электрондук түрдө кайрылып арыз толтуруу менен алса болот. Ал эми үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунда ошондой эле өздөрүнүн жана айткан эле документтери, өздүгүн тастыктаган паспорты, балдардын күбөлүктөрү, жашаган жерине маалымат, факт жүзүндө жашаса. Мисалы алыскы Нарын облусунда паспортундагы каттоосу бар Нарын облусу өзү ушу Бишкек шаарына туруктуу жашаш үчүн келсе, анда Бишкек шаарынан тапшырылат. Ушу жашаган жеринен маалымат керектелет. Ошондой эле үй бүлөдөгү кирешесин аныктаган дагы маалыматтар тастыкталат. Ал үчүн жанагы негизги иштеген жеринен маалымат, ошондой эле эгерде өзүнүн машинасы болсо, унасы болсо, же болбосо унасы жок деген атайын маалыматтар болот. Ал салык органдары тарабынан ушул документтерин алып келип, ошол негизинде алат. Ал үчүн жана социалдык шаардык өнүгүү башкармалыгына кайрылып, ошол жерде дагы кененирээк маалыматтарды беришет. Ал жердеги ошол жөлөк пулдарды чектөө бөлүмүндө ошолордон дагы кайрылып, консультация алып, негизги документтерди алып келип, жөлөк пул үчүн кайрылсын. Бирок ошол 5 ай чуркаткан андай болушу мүмкүн эмес. Ал үчүн сиз дагы кайрылыңыз, эмне себептен чуркап аткандыгыңызды конкреттүү жазып. Саламатсызбы дейт, жөлөк пул тоолуу райондо жашаган балдарга деле 8-10 сом өлчөмдө берилеби же кошулуп берилеби дейт? Рахмат сурооңузга. Тоолуу аймактарда атайын бул өкмөттүн токтому бар. Ошол токтомдун негизинде бардык коэффициенттерди баса белгилеп жазылган. Ал жердечи ошол эгерде сиздин жашап жаткан жериңиз тоолуу аймак болсо, ошол токтомдун ичиндеги
коэффициенттер белгиленген аймакка эгерде дал келсеңиз, анда сизге дагы бул коэффициенттерди кошуп берүү менен берилет. 810 сомдун үстүнө дагы ошол ар бир аймактын өзү алдынча коэффициенттери бар, ошолорду кошуу менен чектеп берилет. Ал эми сүйүнчү балаңыз төрөлсө, сүйүнчү балага сүйүнчү алууда анда ушул 2018-жылдын 1-апрелинен тарта бардык Кыргызстанда төрөлгөн кандай аймакта болбосун бардык ушул балдарга 4000 сом гана өлчөмүндө чектелип атат. Ал жерде райондук коэффициенттер эске алынбайт. Бул деген ар бир төрөлгөн баланын өзүнүн укугун эске алуу менен бардык төрөлгөн балдарга бирдей мамиле кылуу менен ушул бар жогу 4000 сом гана өлчөмүндө. Саламатсызбы Айкөлөчө дейт. Жооп берип жатканыңызга чоң рахмат. Биздин үйдү текшерип, телевизордун муздаткычын бар экен деп, жөлөк пул чектебей коюшту дейт. Бул үй оокаттары эсептелбей койсо болбойбу дейт. Рахмат сурооңузга. Бул үй оокаттары чектелип кошулбай калганына бир топ жылдар болгон. Мындан 10-15 жыл мурда бул эсептелчү, бирок бүгүнкү күндө бул эч кандай эсептелбейт. Ушул аркылуу эле көпчүлүк калк бизге абдан көп суроолор менен кайрылат. Дагы бир жолу баса белгилеп айткым келет. Эч кандай үй бүлөдөгү телевизор, муздаткычтар бул үй бүлөдөгү кирешени аныктоодо эске алынбайт. Ал узакка пайдалануучу гана товарлар, буларга автоунаа кирет. Жана ошондой эле жанагы трактор кирет, комбайн кирет. Ошол жүк ташуучу автоунаа. Бирок бул айтып жаткан товарлар дагы эгерде бул иштетилсе, булар киреше алып келсе үй бүлөдөчү, негизинен бул автоунаанын бардыгы үй бүлөдөгү жашыруун кирешени эсепке алынат. Бүгүнкү күндө ар бир жарандын эле ошол унаа алууга каражат чамасы жетпейт. Демек бул эгерде анын унаасы бар, демек анын жашыруун кирешеси бар дегенди билдирет. Бирок эми баягы иштебей турган машинаны деле киреше катары эсепке алууга болбойт. Бузук машина эшигинин алдында турат, ал көп жылдан бери иштебейт, анан сырт эле турат. Буну эсепке албаш керек. Ошондой эле машиналар чыгарылган жылы, заводдон чыгарылган жылы 20 жылдан кем болбош керек. Ошондой эле алардын эки кыймылдаткычы дагы 2 кубдан ашпаса, анда жөлөк пул алууга укугу бар болот. Ошол жөлөк пулду документтер ташып жатканда айыл өкмөтүнө кайрылат да ошондо. Эгерде айыл өкмөтү азыр айыл өкмөткө кайрылбайт, бүгүнкү күндө социалдык жана шаардык өнүгүү башкармалыгына кайрылат. Эгерде сизге жанагы сурооңузга кайсыл район ошондой сизге жооп айтты, үйдөгү муздаткычты жана телевизорду колдонот деген ошол конкреттүү сиздин катыңызды күтөбүз. Бул боюнча эч кандай бүгүнкү күндө бул көптөн бери бул норманы айтылып эле келе жатат. Кайра эле мисалы ошол талап кылган ошол кайсы район экенин бизге жазып берсеңиз жакшы болмок. Эгерде автоунаасы бар болсо да, жөлөк пул алып атышат, бирок тиги эле сыр бойдон таксист болуп иштесе, кандай болот мындай учурда? Эгерде бул атайын жөлөк пул алууда дагы келишим бар салык органдары менен, салык кызматы менен Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин ортосундагы. Ал боюнча атайын базада эгерде бул жаран биз аларга запрос жөнөтөбүз. Ал жөлөк пул үчүн кайрылган жарандын аты жөнүн тактап, ал жактан алардын машинасы бар, мындай салыктарды төлөп турат деген атайын маалым каты келип түшөт. Бул эч кандай аны жашыра алышпайт. Эгерде бул таксист болуп иштесе, ал патент төлөйт, ал патенттердин бар жогу закондуу түрдө болгондуктан бар жогу катталат дагы базадан анын өздүгүн ошол качандан бери бул машинага салык төлөп жүрөт, бул машинаны качантан бери колдонуп жүрөт, бар жогу бул жашырганга болбойт, баары чыгып калат. Саламатсызбы. 810 сом өлчөмдө жөлөк пул эч нерсеге жетпейт. Андан тышкары башка жардамдар каралганбы дейт мамлекет тарабынан? 810 сом өлчөмдө жөлөк пул албетте бул баланын күнүмдүк гана ушул тамак ашына керектеши керек. Жөлөк пул эч кандай бул башка
максатта колдонулбаш керек. Ал эми башка эгер ошо жашаган жериңиз боюнча жергиликтүү башкаруу органдарына кайрылып, алардын өздөрүнүн бюджеттик абалына жараша мүмкүн жардам берет. Мүмкүн алар көмүр аркылуу же башка дагы өздөрүнүн кышкыга отун ушундай нерселерде алар жардамдашат. Бирок ал үчүн бизге эмес, ошо айыл өкмөтүнө же болбосо жашаган жери боюнча акимчиликке же болбосо мэрияга кайрылыш керек. Ошолордон дагы жардамдар болот. Ал эми мамлекет тарабынан ушул жөлөк пул гана каралган. Бул жөлөк пул жакынкы арада мындай басым өлчөмүн көтөрүү маселеси каралып жатабы? Демек, бүгүнкү күндө азыркы айтып кетпедимби жогорудачы социалдык жөлөк пул деп. Социалдык жөлөк пулдун өлчөмүн көтөрүү 2018-жылдын 1-июлунан тарта пландалып жатат. Башкача айтканда, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 1-2-3 топтогу, ошондой эле 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бүгүнкү күндө алар үчүн сом өлчөмүндө жөлөк пул алышат. Алардын жөлөк пулдарын орто эсеп менен 33%га көтөргөндө 4000 сом өлчөмүндө жөлөк пул көтөрүлүп жатат. Ал эми ушундай бюджеттин абалына жараша жыл сайын ушул азаздан көтөрүлүү жагы пландалып жатат министрлик тарабынан. Акыркы суроonu окуйун. Мен жөлөк пулумду бербей жаткандарын записке жаздырып келсем, ошол факт болуп чаралар көрүлөбү дейт. Анын тааныштары болуп кутулуп кетсе, мага коркутуулар кылса, укугумду ким коргойт дейт. Сурооңузга рахмат. Сиз ал жөлөк пул чектебей жатканда записке жаздырып жаздырсаңыз болот, бирок ал мезгилде деген сиз документтериңиз мүмкүн туура эмес алып келип калсаңыз, алар ошонун негизинде же болбосо кирешиңиз ашып кетсе дагы чектебей калышы мүмкүн. Эгерде сизде конкреттүү бул жогоруда мен айтып кеткен бардык талаптары бар, үй бүлөңүздөгү киреше дагы 800 сомдон ашпас, 900 сомдон ашпаса, жөлөк пул алууга сиздин укугуңуз бар болуп туруп, алар сиздин жөлөк пул алууда сизди бербей ар кандай бир аракеттерди көрсө, албетте сиздин ушул алып келген конкреттүү ушул доказательство деп коебуз, ошол конкреттүү фактыларыңыз эсепке алынат. Сиздин укугуңузду атайын тааныштар болуп кутулуп кетсечи дейт да. Социалдык министрликтер тааныштар болуп кутулуп кетсе, мен укугумду ким коргойт? Андай тааныштары бар деген таанышка карабайт, таанышка каралбайт. Бар жогу объективдүү, таза каралат. Урматтуу достор, бизде конокто мамлекеттик жөлөк пулдар жана акчалай компенсациялар башкармалыгынын кызматкери Айкөл Турганбаева эжекебиз болду. Айкөл эже, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Келе жаткан биздин жөлөк пул албай жаткандардын баардыгынын жардам берип, аларга кызмат көргөзүп жүрө бериңиз. Билесиңби, кежи долбоору болду. Урматтуу достор, кийинки жолугушууга чейин сиздер менен коштошобуз. Ага чейин Айкөл эжеден өспүрүмдөргө жана жаштарга каалоо тилейбиз. Урматтуу кыргыз калкым, ошондой эле урматтуу балдар, урматтуу жаштар, баарыңыздардын ушул кыргыз Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Ошондой эле жөлөк пул алууда дагы ушундай Кыргызстанда мындан ары бардык эле жарандардын кирешелери же болбосо ушу жөлөк пулга муктаж адамдар азайсын деп тилек кылмакчымын. Себеби дегенде бул жөлөк пул өзү айтып тургандай эле эч кандай мындай өздөрү жөлөк болуп, ушундай эч кандай бир башкача айтканда бардык жарандар таза жашоодо, бакубатчылыкта, жер калыптуулукта жашасын. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Сизге дагы чоң рахмат. Урматтуу достор, саламатта калыңыздар.